Özün qanday жүрсөң өзүңө жараша жооп түш келет дейт. Ушунун канчалык чындыгы бар? Хадис алган ушул сабактан канчалык чын сүйлөсөң, ошончалык чын түш көрөт. Эгерде 50-50 ура турган болсоң, түшүңүн жарымы жалган болуп, анан кеч келе жалган айтып басып жүрсөң, анда түшүң пуфта үйлө бересиң жөн эле. Ошого пайгамбарлар келбейт, китеп түшпөйт. Бирок адамзат өзүнө кантип жол табат караңгы күндө. Адамзат кимден сурайт? Акылдуу дегенин акмак чыгып атса, эмне кылыш билбей калдык биз. Десе пайгамбарым үммөтүм капы болбо деди. Жакшы түш пайгамбарчылыктын 40-алттан бир бөлүгү деди. Ошон үчүн руя салиха, жакшы түшкө аракет кылыш керек. Аны үчүн дайыма туура сүйлө, түшүң туура чыгат. Ошону менен багытыңды аныктап алсаң болот. Адамдардын бардыгы ушуга кызыктар. Көз ачыктарга барат, бакчыларга барат, молдолорго барат, сурайт мен эртең кандай болом, эмне болом. Бирөө эртең айтып берет десе, бардыгы ошого тизилип алат. Демек адамдын кызыгуусу бар экен. Ушуну шарият боюнча кантип кылабыз десек, анда түштөрүн кара.